айымдарга өзгөчө мындай көп жардамыңыз берүүдөсүз. Ар кандай курстарды ачып, онлайн түз эфирлерди ачуудасыз. Дал ушул нерседен мен байкайм, рахат аласыз да. Айымдарга жардам берүүдөнчү негизи аял деген өзү дайыма аныктама бергениңизде аярлоо, айоо деген сыяктуу бересиз. Бүгүнкү эфирде аял дегенге кандай аныктама берет элеңиз? Бүгүнкү эфирде ошол аял аялыш керек, аял сүйүлүш керек деген оюмда позициямды эле калам, бирок аял деген бул айдал, аял бийикте. Аялга жетиш үчүн, аялды сүйүш үчүн, аялдын жүрөгүн багындырыш үчүн анда айга тете эмгек кылыш керек демекчимин. Бактылуу аялдын таңы кандай башталыш керек? Бактылуулук бул ар кимдин түшүгүндө ар кандай, негизи бирок бактылуулук сезе билген адамга келет да. Азыр экөөбүздүн аман эсен турганыбыз, элге кызмат кылып атканыбыз, мамлекеттик тилибизди жаңыртып сүйлөп жатканыбыз баары бакыт. Кайгырсак, окуй айлык аз эле, мындан кененирээк студияда болсок деп кайгыра берсек деле болот. Ошондуктан бактылуу аялдын таңы шүгүр айтуу жана бүгүнкү күн мага берилген мүмкүнчүлүк. Мен дагы сонун аял экенимди көрсөтөм деген нерсе менен башталыш керек. Эми сон жакшы эжеке. Аял негизи көбүнчө ар кандай аныктамалар айтылууда, ар кандай сөздөр айтылууда. Анан азыркы тапта коомдо аял затынын ролу кандай нукта бар атат? Аялдар кандай нукта ролдо болуп атат азыр? Аялдар негизи табиятынан өтө изденгич, баягы жашык, эмоционалдуу, мээримдүү, байланыштыргыч, коммуникативдүү болгондугубуздан улам өтө өзгөрүүлөргө багыттастайбыз. Ар бир нерсеге эмоцияга тез алдырабыз. Бирок ошол эле мезгилде чоң жүк менен сүйүнү көтөрүп жүрөбүз. Адамзат тукумдулагандыгы үчүн бизде эмоционалдык жана керек болсо ден соолук физикалык жактан дагы чоң күч керектелет. Ошондуктан аял киши өзүнүн багытында сонун эле баратат дейм. Анткени замандын агымына жараша адам өзгөрүп туруш керек. Жакында эле Марва телеканалында мени ушул эфирге чакырып, анан заманбап аял ким деп ошентип эле айттым да. Аял бул табиятын өзгөртпөй сактап калуу менен катар коомдо жүдөбөй, какабай сиңип жашап кетүү бул заманбап аял деп. Биздин аялдар заманбап болууга бар аракетин жумшоодо, бул мени кубандырат. Ага болгон салымыбызды, билген билимибизди кошуп, колдоп, тиреп келүүгө биз да аракет кылып атабыз. СМС каттар байма-бай келүүдө. Негизи эртең ойгонор замат эле бизди көрүп жаткан жалпы айымдар сыналга жакын келип суроолорун жиберип жатышат. Кандайсыздар деп. Кутман таң, Нуркыз эже, куш келипсиз. Сизди көргөнүзгө кубанычтабыз. Ар бир таң ыр менен башталса, бүгүн сиз менен таң бактылуу башталат деген ишенимдебиз деп Сезим ая тугарман сөз билдирүүсүн калтырыптыр. Негизи үй бүлөдө аялдын ролу кандай болуш керек деп узаттыр суроосун. Сезим ай, жакшы сөздөрүңүз үчүн рахмат. Сезимди козгодуңуз. Үй бүлөдөгү аялдын орду, аял өзү коомдо деле, үй бүлөдө деле, жумушта деле байланыштыргычтык, дем бергичтик, шыктандыргычтык функцияны аткарат. Биз коргоочу, биз финансылык жанагы тоо, биз багындыруучу эмеспиз. Биз сулуулук таратуучу, биз энергия берүүчү, биз байланыштыргычпыз. Бул өңүттөн алып караганда үй бүлөдө деле мен дайыма айтам, эшиктин алдында төгүлүп калган 2 кап көмүрдү күйөөңү барып көндүрө албай, урушуп, кыйкырып алып барып койсоң дагы болот, өзүң ташып койсоң да болот, же шыктандырып аны алып кирдирсең да болот. Бирок экинчиси биз үчүн туура жол депчи. Демек өз учурунда аял эркелегенди да билиш керек, жакшы сүйлөгөндү да билиш керек. Дал ушул кеп маданияты, кеп стилине кайталычы эжеке. Жогоруда айтканыңызга токтоло турган болсок, чындап эле урушуп, өзү көтөрүп алып барса дагы болчу, тескерисинче жакшы сөз менен жолдошун алып барса да болот. Аял заты негизи сөз сүйлөгөндө, эркелегенде өзүнүн кыймыл аракеттерин каяктан үйрөнүш керек? Мындай көп эле аялдар бар, көбүнчө карасаң жаңы келин түшкөндөр жасалма болбой, эркелей бербей, өзүнүн мындай табиятында эле болбой эле көп эле эркелей бербейт деген сыяктуу дагы сөздөр айтылат да. Ким айтат аны? Кайнене тараптар айтылат. Албетте кайын жер тараптардан угабыз.
негизи ошондой эми бизде баягы программалар жашайт. Жашоо деген татаал бир үй бүлөдөн бир үй бүлөгө келип жашап кетиш сөзсүз түрдө көпчүлүк учурда ийгиликтүү аяктаса көпчүлүк убакта конфликт алып келиши мүмкүн. Ошондуктан баарыбыз деле келинди башынан кармоо тууралуу жана күйөөгө кайненеге позицияны алдырып жибербөө тууралуу эки тараптуу бири бирине кайчылаш биздин ушундай программалар жашайт. Ошондуктан аял киши ошол нерседен ийгиликтүү өтүш үчүн өзүн кандай кабылдаса, кандай күтсө, ошондой алып жүрүш керек. Анан кайын журтка келгенде эки эрежени бирдей аткарыш керек. Биз өтө эле ыңгайланышып алып кийин өзүбүздү таппай калабыз. Же мен айткандай болот деп отчисление болуп кетебиз да. Ошондуктан ошол келген жерибиздин, мамлекетибиздин мыйзамдарын кабыл алуу менен катар өзүбүз бойдон калыш керек. Аял бир нерсени түшүнүш керек да. Аял эгерде мырзага турмушка чыкса, ал мырза аялды ээрчип кетүүгө же аял айткандай болууга милдеттүү эмес. Болгону аялды камсыз кылууга, коргоого, сүйүүгө, жабдууга жана ошондой эле башкаларга капа кылууга жол бербөөгө гана милдеттүү. Ал эми ал өзүнүн апасын, бир туугандарын, жакындарын, досторун сүйүүнү улантыш керек. Биз ошону кабыл ала билгенде жашоо жеңил болмок. Биз эркелегени кимге эркелейт анан аял киши? Бирөөнүн күйөөсүнөбү? Өзүнүн күйөөсүнө эркелейт да. Кимден белек күтүш керек? Бирөөнүн күйөөсүнөнбү? Өзүңүн күйөөңөн. Кимге арызданып, даттанып, ыйлап, алсыздыгын көрсөтүшүң керек? Өзүңүн күйөөңө. Муну аял киши дагы, кайын журт дагы, жолдошу да табигый кабыл алыш керек. Эң сонун. Сизге көбүнчө азыр өтүп жаткан семинарларыңыздан же болбосо онлайн курстарыңызга кандай аялдар кайрылууда көбүнчө? Кандай нерсе менен жардам сурап? Мурдага салыштырмалуу өзгөрүүлөр барбы эжеке? Ушул убакка чейин мен өзү басымга жасабайм, санга басым жасабайм. Келгиле, эптеп эле келе бергиле деп эле жаз бир, күз бир, ар бир айда эле курс кое бербейм. Аябай суранып, кат көп келгенде мен отурам. Отуруп, ошол боюнча кайра билимимди толуктап, программа түзүп, анан ачам. Келе калды, ачы бергиле, келе бергиле дегенден уялам. Өзүм эмес, бирөөнүкүн көрсөм уялып кетем. Анан ошого карап, ыңгайланышып жүрүп, биз бир нерсени көрдүк. Бүгүн мурун жалаң турмушка чыккан жаш келиндер жертва абалына түшүп алып, өздөрүн өздөрү таба албай, кыйналып, кандай кылсам экен деген эки сезимде болот. Биринчиден, биротоло ошолорго жагам деп атып өзүн таппай калып, кыйналып, чындап эле жертва абалына түшүп калат. Экинчиси, кандайдыр бир сонун болуп кетсем экен, азыркыдан жакшыраак болуп кетсем экен деген санаркоо, жагып калсам экен деген санаркоо. Эми экөө тең эле негизи алымдарыбыз айткандай жакшы максат. Азыр эми бизди ары таң калтырганы, ары кубандырганы кайнене болууга курс ачыңыз. Биз да татыктуу кайнене болбогубуз келет. Биз келиндердин табиятын билгибиз келет. Балким эмнени билбей калып атабыз. Балким биздин мезгилибиз жаш кезибизде келин менен азыр келин айырмаланат. Зетмун илгерки балдар менен азыркы балдар айырмаланган сыяктуу деп кайненелер курсун сурап атат. Бир. Өзгөчө. Экинчиси, турмушка чыгыш үчүн даярданып, чыгып алып анан эмне кылсам экен деп колун шалдайып отурбай, азыр эле даяр бололу эжеке. Турмушка чыга элек кыздарга курсуңуз барбы деп сурагандар аябай көп. Биз экөөнү тең күздө кой беребиз. Эң сонун. Демек, бул нерсе өтө сүйүндүрөт. Кайненелер өзү курс издеп окуп атканы, кайсыл жерден аксап атат экен биз келиндерибизге деген сыяктуу эң сонун. Сөздөрүндө шекери бар, канты бар, аял заты өзгөчө бир жансыңар деп сапарыбыз алдын көзө улантабыз. Ала Тоозо 9-саат 20 минуталар. Түз эфирде Утарка Ош телеканалында көрүп жаткан угармандарга өз учурунда салам жолдойбуз. Катарыбызга жаңыдан кошулгандарга бүгүн студиябыздын коногу сулуу, ажаруу Нуркыз Кадырбекова эжекебиз конокто. Суроолор аябагандай келүүдө. Саламатсыздарбы? Кутман-таңыңыздар менен четине жаңыртып коюн эжеке суроолорду жооп берип кетиңиз. Кутман-таңыңыздар менен үйдө эки баланын апасымын дейт. Кантип туура тарбия берин билбей жатам. Уюлдук телефондон жайкы каникулда чыкпай эле калышты деп Зульфият угарманыбыз өз билдирүүсүн калтырыптыр. Эми балдар бизди укканга караганда көбүрөөк туурайт. Ошондуктан өзүбүз уюлдук телефондо отурбаганга аракет кылышыбыз керек. Сөзүбүз амалыбызга жарашы керек. Ошон үчүн чогуу оюндарды ойноп, лагерлерге чыгып, табигатка чыгып, кайда болбосо үйдө кенен килем жууңуздар. Бала менен бирге болгон ар бир мүнөт кыйналса дагы сонун. Саламатсызбы? Кутман күнүңүздөр менен сизди көргөнүмө кубанычтамын. Нуркыз эжеке, менин атым Жипара дейт. Турмуш курганыма 2 жыл болду.
бирок кайненеме мамилем анча эмес деп бирүүсүн калтырыптыр. 87-17 сандар менен айткан жипара тугарманыбыз. Бир нерсени түшүнүш керек, анча эмес мамиле кургу менен деле, анча эмес мамиле апабыз менен деле болуп калат. Анча эмес жакшыртууга болот, үзүлүп калгандан кийин. Ошондуктан жакшыртууга аракет кыла бериш керек. Биз негизи кайнене менен мамиледе анын кемчиликтерин, биздин урушканын, жек көргөнүн эстеп калабыз, ошого фокус жасайбыз. Отуруп эстеп көрсөк жакшы жагы деле чыгат. Кандайсыздар дейт, саламатсыздарбы дейт. Мен азыркы учурда чет өлкөдөмүн. Сиздерди Facebook баракчадан көрүп жатам. Жооп берип коюңуздарчы дейт. Сурооңуз болсо узатыңыз, кадырман көрүүчү 0511 сандары менен аяктаган абонент сөзсүз түрдө сурооңузга жооп алып бергенге аракет жасайбыз. Андыктан суроолор болсо узатыңыздар. Кандайсыздар дейт. Мен апакем бүгүн 65 жашка чыгып отурат, куттуктап коесуздарбы? Мүмкүн болсо Нуркызы эже жакшы сөзүңүз менен деп бир зат аттуу бармаңыз. Ар бир аял жаркырап жашоого жана бактылуу болууга татыктуу. Эне болуунун түйшүгү түмөн, көп балалуу эне катары айтайын. Ошондуктан 65 чыккан апабыздын ден соолугу үчүн өмүрү узун болуп, ар бир эле апалардын катарында ушу ак жол кыналды болуп жүргөн болсун. Инсан. Кандайсыз дейт, кутман күнүңүздөр менен Ынтымак радиосу бүгүн энемдин туулган күнү менен куттуктап коюңуздарчы. Жалпы эле бүгүн 13 июнда өздүк майрамын өткөрүлүп жаткан угармандарды, көрүүчүлөрдү, апаларды, өз учурунда эжелерди чын жүргүзгү тилектен куттуктайбыз. Бар болуңуздар. Негизи бул туулган күнүңүздө эжекеңиз, негизи туулган күнү кандай тососуз сиз? Кандай тосконду, кимдердин курчоосуна тосконду жакшы көрөсүз? Туулган күн бул мындай бир өзүң мартабаңды көрсөтүүнүн, же болбосо бирөөдөн белек күтүүнүн, же көрүнгөнгө таарындоонун, же абалыңа карабай эле чыгаша кылып бир жума карыз төлөөнүн күнү эмес да. Бул Кудайдын астында өзүңүн азыркы өткөн жылдан берки ушул күнгө чейин эмне кылдың деп отчет бере турган эле күн. Отчет алып анан сурап жектеп дуалдарга жөлөнүп Индиянын киносундай болуп кайгыра турган деле күн эмес. Моуларым болбой калыптырмы, коюшум керек экен деп максат кое турган эле күн. Мен ошентип эле өткөрөм жакындарымдын чөйрөсүндө. Түнкү саат 12-де тосконду салт кылып алыштырабыз. Балдарым аз-аздан үйрөнүп атам. Негизи мен таң камал төрөлгөм, таң камалдан баштап майрамдайм. Мен туулган күнүмө апамы куттуктап баштайм. Жолдошумдун туулган күнүндө кайненем куттуктап баштайм. Инсан. Керемет. Азыркы учурда дейт, кутман күнүңүздөр менен кадырман көрүүчүлөр, сурооңуздарды кененирээк толугураак жазганга анан үн билдирүү эмес, жазуу аркылуу жиберсеңиздер бул ушунча жакшы болот. Ошондуктан сиздерден суранабыз, сурооңуздарды жазуу түрүндө калтырыңыздар дейт. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен ийгиликтерди каалаймын. Нуркызы эжеке кош келипсиз. Сизди көргөнүзгө кубанычтамын дейт. Мына ушундай смс каттар эжеке азыр экөөбүз кыскача оюн ойнойлу. Оюндун аты ооба же жок деп аталат. Кыскача суроолорду берем. Ооба же жок деп жооп берип коесуз. Даярсызбы? Бул жактан секундомерди коюйн дагы. Кеттик анда. Бактылуусузбу? Ооба. Уйкуңуз кандайбы? Ооба. Жашоодо туура жолду таптыңызбы? Кудайга шүгүр, ооба. Кайгырган учурда колдоочуңуз барбы? Бар. Жолдошуңузга эркелеп турасызбы? Ооба. Өзүңүздүн мыкты апамын деп эсептейсизби? Ооба. Карызга акча сурагандар көп болобу? Ооба. Айымдардын жашоосун чын эле жакшы жакка өзгөртүп жатам деп ойлойсузбу? Ооба. Жашооңузда буттан чалгандар көп болгонбу? Ооба. Кызганчааксызбы? Жок. Коомдо кыздардын ролу балдардын ролу менен алмашып жатат дегенге кошуласызбы? Жок. Жактырбаган адамыңыз менен кайра мамиле кыла бересизби? Жок. Кечиримдүүсүзбү? Ооба. Сабырдуусузбу? Ооба. Балдарды тарбиялоодо биринчи өзүңүздү тарбиялайсызбы? Ооба. Мына ушундай суроолор болчу, убакыт бүттү. Жабар. Суроолорго токтололу эжеке. Бактылуу айым, ажарлуу, сулуу эне, мыкты апа. Негизи сизди көбүнчө эмне бактылуу кылат, Нуркызы эже? Эжеке. Мен негизи ар бир күнүм плантайм. Анан ошондогу аткарылганы, жакшы иштерим, анан бирөөгө пайдалуу болгондугум бактылуу кылат. Ошондон сезе билем. Жөнөкөй мисалы кичинекей нерседен дагы ушул нерсе жакшы болду деп сезе алам. Мисалы мен балдарым да айтып калат, апа сиз
ай ушундай проблема болду да деп отурбайсыз. Болгон экен. Эми анда мындай кылалы деп дайым эле чечүүнүн жолун издейсиз депчи. Мен кантип үйрөнөм дейт. Негизи кыз бала толук койдун апасына окшош болбойт генетика боюнча. Атасына жана атасынын карындаштарына окшош болуш керек. Ошого карабастан кыздарыбыз менен ушинтип ушул тармакта чогуу келатабыз. Мени бактылуу кыла турган нерсе ошол бар нерсени сезүү болуп эсептелет. Эң сонун. Кээ бирки кыздар бар, эжеке айымдар бар. Акчасы бар, үйү бар, машинасы бар, бирок бактым жок, бакытты мага ким берет деп бакытты издеп жүргөндөр бар. Ошолорго эмне дейт элеңиз? Бактысын көрүш керек да. Жанында отурган бакытты көрүш керек. Омай бул жанында турбайбы деп көрүш керек. Ошон үчүн баягы айтымдар, сонун уламыштар, 3 конок келген экен, анан чыкса урушуп атса чөтөн кетип калыптыр, анан бакыт байлык деген ийгиликтин баары кетип калыптыр деген нерсе бекеринен эмес. Негизи алардын деле жүйөсү бар. Адам өзү 4 бөлүктөн турат. Денеден, акыл эстен, рухтан, анан эмоциядан. Биз ошо денебиз жайында арыктайбыз, ой, кам көрөбүз, майлайбыз, жууйбуз. Рухка деле кам көргөндөй болобуз. Анан акылыбыз тим эле жаныбызга киши тура албайт, тим эле шумдукпуз, элдин баарын акыл үйрөткөн болсок укмушпуз. Бирок эмоция тараптан ошо өнүкпөй калабыз. Чыгарбаш керек, кубанбаш керек, комплимент айтпаш керек, деп коюш керек деген нерсе бизди ошол кемтик кылат. Эмоциялык кемтик адамды барып депрессияга жана күндө бактысыз болуп жашоого алып келет. Мисалы, биз мурунку журналисттер, азыркы жаңы чыгып аткан журналисттерди көрүп, "Вау, биздин убагыбызда мындай шарт жок эле, силер сонун шартта иштеп атасыңар. Сонун, мен силерге суктанам. Бизден өттүңөр" деп айта алышыбыз керек. Отуруп алып, биз иштеген мезгилде силерде суфлер бар. Эмне болуп калыпсыңар? Биз да жаш болгонбуз деп эле кайгыра берсек, анда бизге депрессия болгонго учур. Ошон үчүн ар бир курактын, ар бир статустун, кедейлик менен барлыктын, жаштык менен карылыктын өзүнүн рызкысы менен бакыты болот. Ошону сезиш керек. Сезиш керек аны. Биз жаш болгубуз келе берсе, силер тезирээк эле чоң болгуңар келе берсе, бул трагедия. Сон эмоция жөнүндө сүйлөшөлү эжеке. Эмоция жөнүндө сөз ачып калдыңыз. Негизи эмоцияны кантип башкарыш керек? Ар кандай болот, адамдын эмоциясын негизи башкаруу кыйын. Эмоционалдык абал деп коет. Кээ бирки мен өзүм деле курдаш кыздарым бар. Эмоционалдык жактан мындай бек сөз айтсаң таарынып калчу мындай адаты бар да. Анан кантип көңүлүн жубатышты билбейсиң, мындай кантип башкарыш керек негизи эмоцияны? Негизи ушу бир нерсени адам түшүнүш керек. Көрүнгөнгө эле кошона голоң, бир жолу тыйын берип турган, абысынын ажын баарын эле таарынып аткан болсоң, демек өзүң балоңдун түшүп кеткени, өзүң бир аз өнүктүрүп, бет башыңа кам көрүп, анан билимге өнүктүрүшүң керек дегенден кабар бере турган сигнал. Биринчи ушул эмоцияны көзөмөлдөш үчүн билимди, өзгө болгон курбандыкты көбөйтүш керек. Экинчиси эмоция деген ушундай нерсе чыгып туруш керек. Мен мисалы ачуум келип кетти, кыйкырып алдым сизге. Болду, ошо боюнча эле кыйкырып алдым деп анан кайра биротоло эмоционалдык түрмөгө түшүп албастан, мен кыйкырып алдым. Кээде ушундай болот. Эми эжеңди кечирип кой деп кайра сүйлөй алышыбыз керек. Эмоцияны көзөмөлдөө ушул эле. Же бирөө сизди таарынтып койду, алда мага окшош жарылып кетти деп түшүнүп, кечирим сураса, кабыл алганды билиш керек. Бирок саткан адамды жана элдин көзүнчө сенин бедел баркыңды түшүргөн адамды кайра эле түшүнүп, жакшы көрүп эле кучакташып сүйлөшө берүү, бул бери болгондо арсыздык, ары болгондо акылсыздык болот. Кечирип коюш керек, бирок мамилени токтотуу туура чечим болмок. Себеби сиздин эмоцияңыз, сиздин нервиңиз, сиздин ден соолугуңуз сизге маанилүү. Сизди баалабаган адамдардан алыс жүрүү дагы сизге берилген аманат болуп эсептелет. Суроо келди, биздин коомдогу кыздардан келди окшойт. Кандайсыздар дейт, кандай жигитке турмушка чыгууга болбойт эжеке дейт. 96-20 сандар менен аяктаган. Негизи жигит деген бир нерсени түшүнүш керек. Бул жигит сенин күйөөң болууга кандидат эле. Эч ким эмес пока. Күйөө болгондон кийин аны кабыл алыш керек. Ошондуктан ошол жигитти тандоо учурунда өзүңүн талаптарыңды коюп, анан сен күткөндөгүдөй жигит келбей атса, анда сен өнүгүшүң керек. Себеби сени талаптагандай күткөндөй жигит ал өзүнө ылайык кыз деп жүргөн болот. Ошон үчүн жакшы жигиттерге, билимдүү, акылдуу, кыйын жигиттерге чыгысы келсе, анда адам өзүн өнүктүрүш керек. Жакшы болуш керек, бүгүнкүдөн эртең максат коюш керек, курбандык болуш керек, алдыга салыш керек, эмгек кылыш керек, кечирим, сабыр менен. Бирок кандай жигитке турмушка чыкпаш керек десе, биринчиси пайданы көздөгөн жигитке. Экинчиси сен үчүн жоопкерчилик алууга даяр боло албаган. Барго. Билбейм, мен көрөлүчү, анан атаңа сурайчы, анан билбейм, апаман айтайынчы, даяр боло албаган жигит бир өмүр кыйнайт. Ал ошол балким ошого ылайык өзүнө ылайык кыз чыгып калар, же ал турмушка даяр болгондо гана ага аял токтойт. Үчүнчү нерсеси устун боло турган.
Мен моундайды каалайм, мен мондойду билем деп айткан жигит эле биз коркобуз да, бул мени башкарып алат. Жок, ошенткен позициясы бар жигит. Кийин дагы сени бул менин аялым, менин аялыма тийбегиле деп айта алат. Саламатсыздарбы дейт. Кутман күнүңүздөр менен көргөнүмө кубанычтамын. Эжеке, негизи акча табам деп азыркы учурда жолдошум үйдө, мен сыртта жүрөм деп, чет өлкөдө. Бул нерсеге сиз кандай көз караштасыз? Эми бул баягы айтып, ой, туура эмес да деп сынап коюш мага оңой нерсе. Буга эми ошончолук нерсеге өзү биле туруп ошол жака барып, сыртка кеткенге караганда финансылык зарылдык болсо керек. Бирок мен бир нерсени үй бүлөлүк мамилелер боюнча эксперт катары айтып өткүм келет. Негизи үй бүлөлүк мамилелерде канчалык таттуу, түшүнүү, билимдүү болсо деле алыстоону пайда кылат. Ошондуктан жакында болуу жакшы. Эгерде Россияда же болбосо Казакстанда жүрө турган болсо, эгерде акчанын курсу менен аябай деле чоң кириш алып келбей калды. Кыргызстан бүгүн мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү. Ишкерликке кандай колдоо болуп атат? Хоббини бизнеске айландырсаң болот. 2 ай 3 айга барып иштеп кел деген укмуш Европага жолдор ачылды. Отуруп алып жөн эле менин өзүмдүн сатуу менеджерлерим 20 кыз. Ошолор деле каражат таап атат. Үйдө отурат, бала карашат, тамагын бышырышат, жүгүрүп келип ишин кылышат. Ошондуктан мүмкүн болсо келиңиз, жубайыңыздын жанында болуңуз. Сиз бакытка бул үй бүлөлүк мамиле деген тиги күйөөм бар деген паспорттагы же күбөлүктөгү печать штамп эле эмес. Бул мамиле, эркелешүү, биологиялык, эмоциялык, интеллекттик таянуу, жакындашуу болуп эсептелинет. Ошонун биологиялык аткарылбай аткан болсо деле, анда аял репродуктивдүү ден соолук аксайт. Ошондуктан бирге болушуңуздарды мен дуа кылам. Саламатсызбы дейт. Нуркызайым, дайымкыдай сулуусуз, ажарлуусуз. Айтсаңыз дейт, сиз образдарды боюнча кантип топтойсуз дейт? Билбейм, ошо образды кантип топтошум керек деп деле ойлонбойт экенмин. Шкафымды ачам. Бүгүнкү бара турган жериме карата 4 нерсени көңүлгө алам. Кайерге барам, кимдер менен, кайсы мезгил, эмне темада деген нерсени алып туруп алып кийип кете берем. Анан эч качан азыр эртең жууп илип коеюн, бүрсүгүнү жууп коеюн деген жок. Эшиктен кирдимби, бир кийимим бир жери топ сүзүлүп кеттиби, жыртылып кеттиби же тырышып калдыбы, дароо тигип жууп билем. Себеби мен кийинки жолу баратканда ошол образым аттиң десе кир экен да деген маселе болбош керек. Биздин үйдө 9 секунд деген эреже жашайт. Мен балдарыма айтам, балдарым, эшиктен кирип кийимиңди дивандын үстүнө ыргытып, анан барып келесиң го диван, туалетке, ваннага. Ошол менен шкафты ачып, плечоңа алып илгенге 9 секунд эле айырма кетет. Ошондуктан жашоосун порядкалап жыйнай албай калган адам эч качан бактысын порядкалай албайт. Ошондуктан 9 секунд дегенде бардык өзүнүн шкафына жүгүрүп жөнөйт. Мен да ошол менен жашайм. Жакшы эжеке, дал ушул кийим дагы бул адамдын көркү, чүпүрөк дейт го. Анан айымдардын негизи ушундай стилдери жагына да көбүнчө кандай маани буруш керек? Кээ бир айымдар бар, жана эми угуп эле келатабыз, үй бүлө жолдошун тосулаганда анан кийин манты жасаган көйнөгүң менен чыкпа деген сыяктуучу. Ошол айымдар дагы үйдө сулуу, анан ошол тойго кийген көйнөктөрүн кийип тосуп алыш керекпи жолдошун? Кой эми тойго кийген көйнөктү кийип жолдошту тосуп албайбыз го. Негизи бирок үйгө атайын кийим алыш керек. Себеби мисалы биз жумушта иштеген айымдар деле, үйдө бала менен отурган айымдар деле, негизи үй бул эң баалуу нерсе. Тапканыбызга калып келебиз үйгө. Каяктан коноктон үйгө келип өз үйүм өлөңдөшөгүм вау дейбиз, уктайбыз, эс алабыз. Маселелерибиз, эң сырдуу нерселерибиз, жакындыгыбыз, интим баардыгы үйдө чечиле турган болсо, анда үйгө атайын кийим алыш керек. Андан аял жардуу болуп кетпейт. Балким той көйнөктү азыраак алыш керек. Кийинкиде могу той көйнөгүн могу жерин бир аз өзгөртүп, фантазияңды жеңулатып, же бир торулатып, жаңыраак кылып кийип барсаң болоттур. Бирок үйгө түн уктаганга жаңы, сапаттуу, эми ал деген сөз бренд, ласакрад алып кийип ал деген түшүндүрбөйт. Бирок жаңы, таза, жыртык, өңөчпөгөн, түлөбөгөн кийим алып кийиши аялдын өзүнүн үйдөгү эмоционалдык абалын жакшыртууга жардам берет. Эркектин эшиктен киргенде напсисин тойгозот. Себеби эркекте ошондой гормондор бар, эркекте айбандык инстинкт бар. Ал ошол сулуулукту, жакшы нерсени караганга өзү акыл эси кой десе деле табият ошондой. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен сизди апам көрүп отурат. Жакшы сөзүңүздөн арнап коесузбу? Менин атым Умсунай деп билдирүүсүн калтырыптыр. Апамды жакшы көрүңүздөр, көрүп тургандар, баарыңыздардын каалооңуздарга ыраазычылык. Баардык апалар бакытка татыктуу болсун. Мен өзүмдүн апам да жакында ушу дарыланып операция болуп чыкты эле. Ошол апама, кайненеме салам жолдоо менен баардык апаларга жакшылык каалайм.
Кадырман көрүүчүлөр, суроолорго ыраазычылык билдиребиз. Суроолор келүүдө Нуркызы эжеке четинен жаңыртып кетейин. Саламатсызбы Нуркызы эжеке дейт. Мен жолдошум менен жашаганга 14 жыл болду. Бир балабыз бар. Балалуу болууну дагы күтүп жүрөбүз. Бирок операция болгондон кийин башка боюмда болбой турганын билдик. Ошол күндөн баштап күйөөмдүн мамилеси өзгөрдү. Ден соолугумду да сурабай койду. Менин көңүлүм дагы алып барат. Жүрөгүм сыгылып кетти. Эмне кылсам болот дейт. Эми негизи бул динде дагы, кыргыздын наркында да, мыйзамда дагы ажырашпаган аябай дурус. Ажырашуу бул баягы айтат го, сага мага мындан жакшыраак жубай табылар, бирок жүрөгүбүздө так калат. Балага ошондой жүрөгүндө эски тагы бар адам керекпи деген сыяктуу. Бирок болбой аткан болсо анда адам башканы бошотууга жана өзү бошонуп, ошол турган абалынан бакыт сезип жашоого үйрөнүш керек. Ажырашуу трагедия, бул акыркы сорттогу адам эмес. Бул жаңы мүмкүнчүлүктөргө болушу мүмкүн. Анан эми күйөөсү жаман көргөндөн, жек көргөндөн же операция болгондон эмес, мен ушул аялыма жардам бере албай атам да дегенден улам эркек оор болот. Кыйналып, жүрөгүнөн кысылып сүйлөбөй калышы да мүмкүн. Ошону түшүнүүгө аракет кылып көрүш керек. Себеби эркек бизде эмоционалдуу болбойт. Биз көп нерсени жок, өзүңүз эле билиңиз деп күтө беребиз да, анан билбей койсо эле таарына беребиз. Эркек такыр бизге такыр окшогон экенин күтүп, айтып деп эле түшүндүрүш керек. Бир столго туруп маселени чечкенди үйрөнбөсөк болбойт. Саламатсыздарбы дейт. Кутмандаңыздар менен Нуркызы эже кош келипсиз дейт. Ушунчалык акылдуусуз, аябай соктонам сиздей. Айылдар көп болсун дейт. Суроом, канча жаштасыз эжеке дейт. 46-нын жазын жашап атам. Саламатсызбы дейт. Кутман күнүңүз менен өтө көп карызга батып кетсем эмне болот дейт. Көп карызы бар адам. Суроосун узаткан окшойт. Өтө көп иштеп кутулушка туура келет. Карыз бул эки дүйнө карыз да. Же карыз албаш керек. Финансылык сабаттуулук деген ушул, мага бир айда канча чыгаша кетет, ал үчүн канча иштешим керек деп түшүнгөндө адам киришеси менен чыгашасын эсептей алат. Азыр ушундай болуп калды. Эчтекеси жок адамдын айфону бар да. Ал айфонду эмнеге алды, каерден алат? Иш көбөйүп кетти, анан карыз алыш керек эле деп ушинтип жүрө берет да. Биздин кыздарда да анча эмес. Могу ылдыйлаган да көбөйөт да, мына Казакстан, Россиядачы. Негизи сен канткенде бактылуу болосуң, сенин муктаждыктарың эмнеде деген нерсени түшүнүш керек да. Мисалы, кээ бир киши бир өрүктүн дарагын көрсөтсөң, бирөө өрүк комуз чапсам болот экен дейт. Бирөө айтат, шашлык бышырсам болот экен дейт. Үчүнчүсү, эмне деген гана тарых дейт да, канча адамды көрдүк экен дейт. Ошол кандай ойлонгонду өзүң тандашы керек. Чын деле эжеке ой күлүк дейт да, ойлогон оюбуз бүгүнкү биздин жашап жаткан күнүбүз болсо керек. Кайсы бир учурда ойлогон оюбузчу, ойлорду кантип башкарабыз? Ойлорду ниет тоңдош керек. Ниет бул ойлордун үрөнү. Ниетибиз ушундай болот да, бизде сен кандай болосуң? Мен керек болсо баргандан кийин күйөөмө башкарылып отурайм. Анан кийин кайненем мынтип эле айтып салам деп ушинтип айтабыз да. Неге кыргыздын кыздарынын көпчүлүгү бактылуу жана сүйүктүү жар болот? Себеби кичинекейибизде бизге ниетибизге бирөөнүн ак жолук сен жалары бол, бактылуу бол деген нерсе бата бизге ниет болуп түшө берет. Ошол ниетти оңдой бериш керек. Бул мени жакшы көрүп атат, жакшы күмөн кылуу, жакшы ниетте болуу. Азыр мен менен таарынып атканы бул көрө албай атат болуш керек, буттосуп атат эмес. Жок. Бул өзү кыйналып турат болуш керек деген күмөндөрдү кылуу да биз ниетибизди оңдойт. А ниетти оңдош үчүн күчтүү болуш керек. Күчтүү болуш үчүн сөзсүз түрдө аң сезимди, ыйманды, акылды машыктырыш керек. Нуркызы эжеке дейт. Жайкысын күн ысыктан түшкүсүн уктайсызбы деген суроосун узаттыр. Жок, мен бир жумада бир ишемби күнү намаздан кийин кайра жатып эс алам. Жумашына бир жолу убактым жок. Саламатсызбы дейт. Жолдошум мага эч көңүл бурбайт. Канткенде мамилебизди жакшыртсак болот дейт. Сиз көңүл буруңуз. Мындай да, сиз мени жаман көрүп тиктесеңиз, балким зренияңыз начардыр. Анан мен сизден да жаман көрүп тиктесем, сөзсүз түрдө сиз дагы не болуп атат да, анан экөөбүз бири-бирибизди карап анан конфликт пайда болот. Ал көңүл бөлбөй аткан болсо сүйүүгө көңүл тойбогон баладыр. Эне атасы урушкандыр. Бизде ушундай го, сен эртең бир подкаблучник эле болосуң, катуу эркек болосуң деп. Ошол ой жашашым мүмкүн, мен нормальный эркек болуп атамбы, жокпу деп. Ушуга көбүрөөк көңүл бөлсөм мен башкарылып калган жокпун деген коркууларың, аял бул, душман, террорист же болбосо жагы эмне, газаны жардырган адам эмес, бул жүрөгүңдүн жарымы, бул жашоодо өмүр шерек экенин түшүндүрүүдө сүйүү, мээрим бере билгенде аларда нерсе болот. Анан бирок биз аял катары дагы эркектерди, уулдарыбызды тарбиялашыбыз керек. Кечке эле аялды башкарып аласың, коркуп каласың деген
жакшы эмес. Эркек табиятынан устун болууга, эркек табиятынан аялды аяй билүүгө, апасын алаканга салып, аялын коргой билүүгө үйрөтүшүбүз керек. Сон анан ушул жерде суроо жаралды. Чында биринчи аял бериш керек дедиңиз го жеке. Биринчи сен көңүл бөл, биринчи сен сүйбөл деп. Көбүнчө айымдар байкасам күтүп жүрүп эле өзү капа болуп, өзү таарынып, ушундай абалга түшүп калат экен да, ал эчтеке кылбайт, ал бербейт деп. Биринчи аял андай бериш үчүн каяктан алат, мисалы, энергияны, сүйүүнү биринчи. Аялда деле күнөө жок да, бизди кичинекейбизде оозуң ачып күлө бербеген. Не жалжактайсың? Калганыңды өрүп сүйлөй бересиң. Эл келгенде баарды аркабызды ачып бүтмөй болдуң го шерменде. Айтпаган кийинки келгенде көзүңдү уямын, тилиңди жуламын дегенден улам биз айтпай көнүп калганбыз, эмоциябызды. Анан азыр ыйласаң өпкөң үзөм дейт да. Ыйласам болбойт деп. Биз ыйлаганга акыбыз бар. Бул биздин эмоциябыз ошо менен чыгат да. Ошондон улам аял бир нерсе бере албай атса деле аялдын күнөөсү эмес. Эркек деле кичине бирөөнүн үйүнө келип, мейманга барганда кандай болосуң, ажатканыңыздар каякта деп. Жашаганы келеткан аялды кичине сүйүп, колдоп, аркаңда мен турам, аркаңда Москва деп койсо, аял кичине өзүн жакшыраак сезет. Бирок негизи сүйүүнү бере билиш үчүн аял башка жакка кеткен энергиясын алдар эмне ойлоп атат экен, тиги мени кеңкелестеп калбады бекен, Биби Нурдун жашоосу жакшы эмес бекен, ой Нур кызым эмне кылып атат экен деген энергияны мен жашоом кандай кылам, бүгүн мен эмне салым кошо алам десе, ошол эле күч бул жакка кетет. Бир жактан албайт аны. Болгондо эле ар жакка кетип аткан күчтү үнөмдөйбүз. Анан бизде ошондой кечээ мен Альмирага же болбосо Айнурага жакшылык кылдым эле, 500 сом берип турган эле, мына кечээ мени байкамаксам болуп койду, ал ким болуп калыптыр, мен анын адебин колуна берем, шермендесин чыгарам, эртең элдин көзүнчө момтуп айтам деп күтүп, ал күткөнгө да энергия кетет. Кадимки Wi-Fi издей берип телефонубуз чарчап калгандай адамдын деле ошого кетет. Ошондуктан ошол нерселерден өзүбүздү сактасак деп. Мен ошентип кетип атсам, сиз эскертиңиз. Сиз ошентип кетип атсаңыз, мен эскертейин. Адамдын баары идеалдуу эмес. Бир эле идеалдуу адам болгон, ал өтүп кеткен. Ошондуктан биз кемчиликтүү пендебиз. Ошон үчүн бири-бирибизге алган илимибиздин садагасын берип пайдалуу болуш үчүн ар түрдүү кесиптер менен бири-бирибизди тейлейбиз. Саламатсызбы дейт. Нуркыз эже акылыңыз тунук айым экениңизге суктанамын дейт. Мен көпчүлүк адамдар менен жакшы мамиле түзүп, жакшы сүйлөшө алам. Бирок дейт, бир адамдан ушундай сөз уктум, артистсиң деген дейт. Бул артистке киреби жакшы мамиле кылган деген сыяктуу суросуңуз. Ой, рахмат деп коюп жашай берсин. Эми бир адам элдер иттесе илит болуп калабыз. Мен азыр сизди келип эле, ой, Биби Нур, сиз капкара экенсиз, сиз негр эмессизби десем, негр болуп каласызбы сиз. Ал менин оюм, мен жан дүйнөм карарып калган, менин көзүм ошондой. Же болбосо көзүм май басып калган болушу мүмкүн. Ал артистсиң десе, ал демек эмоциясын чыгара албаган, мамиле түзө албаган адам күйүккөндөн айтышы мүмкүн, суктангандан айтышы мүмкүн. Ой, рахмат, артист болуш кыйын да депчи. Бул жашоо театр болсо, баарыбыздын ролубуз бар. Баарыбыз актёрбуз. Ошону татып ойнош керек. Кутмандаңыздар менен дейт. Жолдошум жоопкерчилиги жок, кайын журтум жемелесе кошулуп кетет. Жашаганыбызга 15 жыл болду, азыр учурда оорукчан болуп калдым. Ушунчалык жүрөгүм кысылат, ата энесинин сөзүнөн дагы чыга алмайт дейт. Эми ошондой бир мезгилде бизде ошо көпчүлүк региондордо ошондой тарбия бар да. Даже аялындай сүйүү менен караганга болбойт да, болбой калды депчи. Баласын, эн атасын көзү жеркелеткенге болбойт деген салт сана бар. Бул деле үй бүлөлүк институту сакташ үчүн кабыл алынган элди кичинекей регионалдык салт сана болушу мүмкүн. Күйөөсү аны коргобой атса, чогулуп алып бардыгы жүрөгүн кысылып атса, бул алардын табиятын түшүнүп турса, биле турса, же өз алдынча жашоого, же булар баары ушундай да, мен өзүм керекпин деп сактаганга милдеттүүбүз. Анча мынча кыжалачылыкты мына костюмдун сыртынан кетиргенди үйрөнбөсөк, жүрөктөр талкаланып калат. Саламатсызбы дейт. Нуркыз айым, аялга мотивация бере турган 3 сөз айта кетсеңиз дейт. Өзүңдү өнүктүр, бактыңыз сез, жана сен дүйнөдү өзгөртө аласың. Ошого ишен. Саламатсызбы дейт. 9 секунд деген эрежени абдан жактырдым, жашоомдо колдоном сөзсүз. Анан келинде кызматчы деп билип, кыздарын бийик көргөн, койгон кайненеге кандай көз караштасыз дейт. Биринчиден делегированияны үйрөнүш керек, экинчиден эми сен келин болуп кызматчы болбосоң, төркүнүңгө барып сен деле кызматчыларды жумшайсың да, жеңелерди. Ошого караганда ролдорубуз алмашаттыр деп кабыл алып койбош керек. Мен деле келинмин. Менин кайсыңдыларым да төркүнчүлөп келгенде жогору өтүңүздөр деп айтам, алар менден күчүү. Андан бир жерим кем калбайт, эчтек болбойт. Мен төркүнүмө барганда ошол энергияны каалайм. Менин жеңелерим ошондой кылат.
кутман саламатсыздарбы, ийгиликке жетүү үчүн эмне кылуу керек дейт. 46 сандар менен аяктаган. Бир жерин көтөрүп аракет кылыш керек. Отуруп алып, эртең сон болгондо дей бергенде ийгилик келбейт издеп. Ийгилик курбандык менен билимди жакшы көрөт. Саламатсызбы дейт. Чоң энемдин аты Сарданкан, мен чоң энеме салам жолдойм дейт. Биз да салам жолдойбуз, бар болуңуз. Кандайсыздар дейт. Рахмат чоң эжекелер, ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Мен ойлонуп жүрүп ооруп калдым дейт. Инсульт болдум. Кайын журт менен күйөөнүн ортосунда эзилип жүрүп дейт. 26 сандар менен аяктаган абонент. Эсептасын. Ушундай нерседе ойлонушубуз керек да, бизде деле болот. Жакпай калат. Сон нерселерди кылып, жакшы ой менен бир нерсе кылсаң, күтпөгөндөй жооп болбой калат. Анан 100 жол жакшылык кылсаң, 101-синде ареске түшүп каласың. Ал болот. Жүрөгүң оорутат. Бирок бир нерсени түшүнүш керек да, адам өзүн өзү керек да. Ойлонуштун кереги жок. Алар ошондой болуп калса, дүйнөнү өзгөртө албайсың да. Сизге могул дарак жакпай аткан болсо, ушул даракты кыям, анан могу жактан байлап туруп түздөйм дебестен эңкейип өтүп кетесиз да. Ошентишибиз керек, башка жол жок. Балдарга туура тарбиялоо жөнүндө айтып кетиңизчи. Чыңгыз деген балам 14 жашта дейт. Бирок азыркы учурда кандай тарбия беришти билбей калдым балама деп билдирүүсүн калтырып. Эгерде балаңыз сизди укпай, өзүнүн каалоору бар. Ай балам, сен футболго барсың, жооп апама футбол жакпайт, мен бокска барам. Ай балам, сен баардыгын отличник окугунсуң, мен 5 үчүн окугум келбейт. Мага математика жагат, болду, мен айтишник болом десе, бул жаман бала эмес. Бул укпай атса эле, биз укпай атса эле жаман бала дейбиз да. Өзүнүн позициясы, максаты бар бала, сонун бала, куттуктайм. Жакшы. Эжеке, негизи чынында сиздин сыйлаган, сизди урматтап, сизден үлгү ала турган кыздар көп да. Мен деле сизден үлгү алам. Мисалы, анан кээ кыздар бар го, ушундай курска келгенде же өзүнүн жашоосун өзгөртүүсү келгенде ушундай күтүп алат да. Мен Нуркыз эженин курсуна барып ушундай өзгөрөм, мени өзгөртөт депчи. 180 градуска өзгөрөм деп да келишти. Ошол кыздарга эмне айтат элегиз? Мен ошол сиздин курсуңузга барсам эле менин жашоом өзгөрүп калат деген сыяктуу. Ал мындай болуп атат да, биздин курсубуз косметологдун процедурасы да. Карап, бетиңиз кургап кеткен турбайбы? Келиңиз, мен сизди ымдаштырып коеюн, мынтип коеюн. Анан сиз баса момундай крем сатып алыңыз. Аны күндө эртең менен момундай кылып жууңуз. Анан антпесеңиз могу кайра ушундай боло берет. Түшүндүңүзбү деп аны биз кетирсек, анан үйгө барып байгын койлу. Эмне мен жашарбайм дегендей да. Жок. Ал эртең менен туруп бетин пена менен жууш керек, майлаш керек, кечкурунда ошону кылыш керек. Анан бетинин безеткиси көбөйүп аткан болсо, майлууну азайтыш керек. Аллергия болуп аткан болсо, кызылды азайтыш керек деген сыяктуу билимди алгандан кийин амал кылып жашоосуна колдонууну үйрөнүш керек. Анан Нуркыз эжеке мээсин ачып жаап коет деген жок. Бирок ушул убакка чейин мен 30 миңдей айымды атайын курс баштагандан бери окуттум. Ага чейин жеке мен журналистмин, мен саясатчымын, мен депутаттыкка баратам, мен айыл өкмөтмүн, мен банк жетектейм дегендерди сүйлөшүү маданиятович ого эле көп окуттум. Бирок ошол үй бүлөлүк мамилелер боюнча окуткандар 30 миңге жакын айымдар. Ошолордун ичинен мен эчтеке билбей калдым да деген болгон жок. Сиз мени эле айтып атасыз, точно мен ушул нерсе жакты мага, ушуну алдым деп айтат. Болуп атат. Анан курста окуп, өзүн өнүктүрүп, кайсы бир убакта 3 ай, 6 айга чейин ошол позиция менен жүрөт, өзгөрөт. Анан кийин эле кайра мурдагы калыбына түшүп калат да. Ушундай эжекелер да көрдүм. Бул эмнеден деп ойлойсуз эжеке? Чөйрөдөн. Өткөндөн кийин. Чөйрөдөн. Жүйүңдө дала өңчөй эле билимсиздер менен жашасаң, кайын журтуң жалаң ошондой адамдар болсо, күйөөң эмне кыласың, эс алып кутуруп кеткендер эс алат. Мына өзүбүздүн жүгөрү талага бар эле отурбай салып келебиз дей бере турган өтө эле мындай бир интроверт жабык боло турган болсо, анда сен чөйрөң жок дегенде социалдык чөйрөдөн же бир жумада бир жандуу тренингтерден же бир айда бир окуулардан алып туруш керекпиз. Чөйрөнү ошол жактан алып туруш керекпиз. Жок дегенде мен мисалы бир мезгилде эртең менен арыкташ керек болуп, 5-баламды төрөгөндөн кийин мен салмагым чоңойду, кыйла эле. 6 күн бирөө айтты, ай мау статная Нуркыз эжеке, мен статная калтырмын го деди. Анан мен аны жаман көрүп жек көрүп отурбай эле, рахмат, ушуну мен бетим айтты деп эртең менен туруп жалгыз басыш керек болгондо мен дүйнөлүк Miracle Morning деген таңкы кереметтин сыры деген Hell Elred түзгөн Facebooктагы жамаатка кошулгам. Индустар бардыгыбыз Кыргызстандын сулуу жерлерин, парктарды койчубуз. Максат биз эртең менен туруп атабыз. Себеби күндө жаңы видео киргизиш керек. Бир күн барып үчөөнү тартып алсаң деле киргизиш керек да. Бүгүн жамгыр жаап калса эмне болот? Жалган айта албай каласың. Ошондук жок деген онлайн чөйрө кылыш керек. Анан мен ошентип 14 килограмм арыктагам. Окмуш эжеке. Кандайсыз дейт Нуркыз айым дейт, сизди сыйлайбыз, өтө сонун айымсыз, күйөөгө жагуу шартпы дейт. Шарт. Күйөөбүз бизге жаккысы келип, бизге мындай
сүйүү бергиси келип, дүйнөнүн баары мактабайбы? Эркек кишиге аялынын ыраазычылыгы менен мактоосу болбосо, баары бир чүнчүп чөгүп турат, же болбосо кыжырдануу абалында болот, же өзүнчө бир эмоциялык абалга түшөт. Ошондуктан күйөө бизге жаккысы келип, үйүнө алып келип, сүйүп, жакшы көрүп аткан соң, биз ага жагыбыз туура, бирок өзгөрүп кет деген түшүндүрбөйт. Биз кандай болсок ошондой кабыл алып сүйгөн. Ошол бойдон биз аны кабыл алышыбыз керек. Анан өзүбүз бойдон калуу менен анын муктаждыктарын кабылоолоруна карата ыңгайланышууну өзгөрүшүбүз керек. Мисалы биз күйөөлөрүбүздү мынтип өзгөртө беребиз да, сен мындай эле, мага гүл бер, сен мени жакшы көр, сен мен андай эмес элем, жок мен ушундай болгум келип атат депчи. Анан бир күн эле күйөөбүз өзүбүзгө жакпай калат. Себеби биз мурунку табиятын жакшы көрүп тийгенбиз да. Ошон үчүн өзүбүздүн табиятыбызды сакташыбыз керек. Мен мисалы өзүмдүн каалоолорум бар. Жер көчүп атабы, дүйнө кетип атабы, жер титиреп атабы, эмне болуп атат? Мен бир жумада бир косметолог менен массажга барышым керек, анан башка убакта функциямды аткарып коем. Анан жок өзгөрүү туурасында турмушка курганга чейин кыз жигит маселесинде башка болот, анан турмуш кургандан кийин жолдошум өзгөрүп кетти, мурдагы жейтимдей бала жок дегендер дагы көп болот. Бул эмнеден эжеке? Себеби биз өзгөрүп кетебиз. Атырларды сеп, чаштарды жууп, тим эле кирпиктерди коюп, жагымдуу, жаныңда карасаң поэзия болуп жигит менен чыгабыз. Жок, мен лагман жебейм деп отурабыз. Анан күйөөгө тийгенден бул менин күйөөмда деп эле лапылдатып жеп эле чачты могу жерге байлап, тизеси чыккан пижамалар менен талпаңдап жүрө берсек, мен сүйгөн адам бөлөк эле го. Ошондойду издейинчи көчөдөн деп карай турган болсо, эркекте күнөө жок. Анда биз да өзгөрүшүбүз керек. Биз өзгөрүп кеткен болобуз. Күйөөбүз өзгөрсө эле биз өзгөргөн болобуз. Же аябай жагам деп лепилдеп көзүн карап алабыз, же бир жолу өзүбүздү таштап коебуз, же мени сүй деп өзгөрүп кеткен болобуз. Баягы кыз кездегидей ойдон калыш керек. Кандайсыздар дейт, кутман күнүңүздөр менен Нуркыз эже дейт. Түркүнүн өзү канча күндө бир барып туруш керек дегенде суроосун узаткан. Удай урбадыбы, эми анын мыйзамы жок. Апаң ооруп турган болсо, же болбосо тууган уруктан бирөө бир кыйналып турган болсо, же жакшылык туулган күн болуп атса, 2 туулган күн катар бир жумада экөө болсо барасың. Анан мен мисалы апам менен бир километр аралыкта эле жашадым көп жыл. Анан бир жумада бир эле барчумун. Күндө көрө берсең деле баягы билбейм, энергия уже мындай урушканга, сыноого, аңдууга өтөт да. Ошондуктан жумушу бар, бош эмес, жеке турмушу бар, үй бүлөмдө өнүктүрөм, өзүмдү өнүктүрөм деген адам төркүнүнө кечке эле талпаңдап эле отуруп бара бергенге болбойт. Кыргызда жакшы сөз бар, төркүнү жакындын төшөгү жыйылбайт. Эгерде төшөгү эле жыйылса, аягы тыйылбайт да. Мен ошондой болуп калбайын деп өзүм кара кулжадан өзгөнгө турмушка чыкканымды карабастан, апам да шаарда, биз да шаарда туруп калган үчүн 1 километр жерде туруп бир жумада бир эле барчумун. Анан мен жатып калбайм. Келип андан көрө эртеңкиге балдарымы жайгаштырып ушинткеним жакшы го дейт. Соңку суроолор жаңыртып коеюн. Аялдын сөзү качан кадырсыз болушу мүмкүн дейт? Өзү амал кылбай айта баштаганда. Мындай өзү сүйүү бербей туруп мени сүй десе, өзү өнүкпөй туруп, өзү бактылуулукка салым кошпой туруп болсо, анан качан боло баштайт сен мен деп бөлүнгөндө. Сенин атаң, менин атам, менин апам, сенин апам. Үйлөнгөндөн кийин экөөбүздөн калгандар болот. Саламатсызбы дейт Нуркыз эже дейт. Спорт менен машыгып турасызбы жана бетиңизге кандай кам көрөсүз деген суроолор келген. Бетиме ушу косметологдор айткандай эртең менен кечинде курбандык кылам. Баягыны жууп, майын коюп койбосом болбойт. Эми шумдук эле, момдук эле отурган жерим жок. Уход деп коет. Жасанбасам да уходду кылам. Анан спортто йогага колум бошогондо барам. Негизи жолдошум экөөбүз эртең менен туруп бир аз көнүгүү жасайбыз. Себеби жумушубуздун, графигибиздин тыгыздыгынан улам андай болбой калат. Мен райондорго көп жолугушууларга чыгам, региондорго чыгам, чет мамлекетке көп чыгып келем. Ошол жерде да эртең менен туруп, бир аз ары бери басып көнүгүүмдү жасап алып чыгам. Биздин үй бүлөбүздө спортко эңбекем Нуржигит агай. Сонун эжеке, негизи үй бүлөңүздөргө, жалпы эле өзүңүздүн үй бүлөңүздөргө ыраазычылык билдиребиз. Сиздердей болгон биринчи ата энеңизге, апаңызга ыраазычылык билдиребиз. Бар болсун, ден соолуктары чың болсун, а биз болсо сизге эркин микрофон. Жалпы аял затына, кыргыз элибизге жакшы сөздөрүңүздөн, жүрөктөн чыккан сөздөр менен. Негизи мен журналистмин да. Журналистикте эркин микрофон дегенди биз бергенбиз да. Эмнени айтпай калды экен депчи. Кудайга шүгүр, көп эле нерсени айттык баятан бери. Негизи чексиз шүгүрлөр. Ошондой бир адам укугу урматталган, каалаганыбызды айткан, кааласак президент сынай турган Кыргызстанда жашайм.
чексиз шүгүр, мен кыргызмын. Ошол тилде мен уялбай, тартынбай, г дебей, адабий тилдин нормасын бузбай сүйлөй алам. Анан чексиз шүгүр ушул Кыргызстанда менин мүмкүнчүлүктөрүмдү реализациялаганга бардык шарттар түзүлгөн. Ошондуктан Аллах Таалага бейсеп шүгүр айтам. Сиздер да шүгүр айтыңыздар. Сиздер да шүгүр айтыңыздар ушул Кыргызстандын жараны болгонубузга. Эгерде чет мамлекетте жүрсөңүз дагы ушул мамлекеттин жараны болуп туруп анан барып келүү буйруганына шүгүр айталы. Ар бир дүйнөдө тынччылык болсун, эгерде дүйнөдө тынччылык болбой, бизде эле аманчылык болсо болбой тургандыгын биз кошуна мамлекеттердин, СНГ мамлекеттердин ичиндеги дүйнөдөгү апат, согуш, уруштардын мисалында билип атабыз. Ошон үчүн кошунабыз, үй бүлөбүз баарыбыз тынч болсун. Мен коомго, мен Кыргызстаныма, мен үй бүлөмө пайдалуу эмне кыла алам дегенде сизге пайдалуу адамдар чыгат. Бар болуңузга жеке ыраазычылык билдиребиз. Дайыма суңуз ушунуңуздан тайбай, ар дайым акылдуулугуңуз менен айымдарга өзүңүздүн жардамыңызды берип, кеңешиңизди айтып, акыл насааттарыңызды үлгү айым болуп жүрө бериңиз. Кадырман көрүүчүлөр, сиздер менен кызматыңыздарда микрофонда Атыжан Биби Нуржанбекова, кадр сыртында Бахадыр Кенжебаев болдук. Бүгүнкү күнүңүздөр сонун маанайда улансын. Сиздер менен бейшембинин эфири соңуна чыкты. Жуманын эфиринен угушканга чейин